долбоорго катышуу менен ишкердүүлүк эмне экендигин билдик да. Ишкердүүлүктү нөлдөн баштап бул аракет долбоорунун алкагында биз бала бакча ачуу ишин ишке ашырдык деп айта алам. Айданек деген ат менен бала бакча ачтык. Бул Бишкек шаарынын Агордо 2 конушунда жайгашкан. Кандай болор экен, бала бакча ачкандар деле жабылып калып атат деген ой менен баштадык эле. Бирок ушул бизди жаңы бала төрөлүп, кадам шилтеп, анан өйдө басып, анан чоңоюп кетет го. Ошол сыяктуу жетелеп келаткан өмүрү болду бизди окутуп аткан, бизде ушул аракет программасын алканда окутуп аткан биздин тренерлер, уюштуруучулар. Бир эле бала бакча менен чектелип калбастан, биз эми андан аркы ишибизди улантып, билим берүү борборун ачсакпы деген да ойго келип атабыз. Ошо конуштан эле мугалимдер бар экен, жаш мугалимдер, билимби туруп жумуш таппай аткан айымдар бар экен. Ошолор дагы аябай кызыктар болуп атышат. Ушундай эле айымдар көбөйө берсе, аракет кылса, сөзсүз түрдө өз жемишин берет дагы, жашообузду тоңдоо алууга шарт түзүлөт деп ойлойм. Саламатсыңарбы? Ушундай столдор келди. Столдар менен, стульчиктер менен. Еще вот такие матрасы. Матрас келди. Матрастар келди. Их 20 штук. Бишкек шаарындагы Агордо конушу ТЦ2 деген аймакта жакын турган Агордо 3 конушу бар мындай. Агордо 3 жаңы конушу. Ушу жаңы конушка өтө муктаждыкка иштегенде кенже курактагы балдарга билим берүү экен. Ошондуктан мына монтип биз Айданек деген бала бакчаны ачып атабыз буюрса. Ана бул жакта биринчи этажында Нур билим окуу борбору бар. Азыр кандай иш жагы, кандай эмне аракет болуп атат көрсөтөйүн. Киребиз тарбасада. Башкалардан сураштырып отуруп, сондай бала бакчага керектүү, балдарга керектүү буюм тайымдарды, мебелдерди Ажастан алып келдик. Колдонулган болсо дагы бизге баш жагын ишти баштап кетүүгө жардам болот. Ошондуктан мына мынтип кыздар жардам берип атышат, жууп тарап атышат. Иш илгери кыздар жакшыбы иштериңер? Жакшы. Биздин кызматкерлер буякта жууп тазалап. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.